Etmedi. Goal, yes. Assalamu алейкум, урматтуу телегөрчүлөр, урматтуу угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору бүгүн өзгөчөлөнүп, бүгүн Нарын областына караштуу Кочкор районундагы Комсомол айылындагы биздин жалпы байкелерибиздин чакыруусу менен жана ошондой эле жаштардын уран деми менен бүгүн биз жаштар жана спорт деген темада сөз кылабыз. Андыктан кыргыздар айткандай ата сөзү бар. Ой бириктирбегенде ушул спорт менен топ бириктирет дейт, урматтуу бир туугандар. Андыктан мынакей биздин жаштарыбыз сиздер көрүп тургандай ушул Комсомол айылынын жаштары эли жакшы бир саамалык жасап атат. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда ушул Комсомол айылынын ынтымагынын төрөгасы Боржиев Чолпон байкебизге сөз берсек, мына колубузда турган жакшынакай Комсомолдун бир өзгөчөлүктөрү турат. Буюрса өз оозунан уксак. Сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен айылдаштарым, эң биринчи айтып кетер элем, ушу баарыбыз тең эле билсек керек, бирок кичине өзүнүн тарыхын билген эл гана, өзүнүн тарыхын билген гана ошол эл гана кийин эл болуп өзүнүн келечегин түздөп кетер эле. Мына бүгүн Кудай буйрса ошо Комсомол айылынын ынтымагы болуп ушул жерде Бишкек шаарында чогулуп ушу футбол оюнун уюштуруп жатабыз. Бирок бир нерсени айтып кетер элем, ушу Комсомол айылы деген бул негизи бизде 3 айылдан турат. Кара Булуң, Ак Кудук, анан Кош Алыш депчи. Баягы Советтер Союзунун убагында 30-жылдары ошол 3 айылды бириктирип Комсомол деген айыл болгон эле да. Анан ушул спорт оюнун мындан ардагы ары өркүндөтүү үчүн, мындан ардагы баарыбыз тең ушул сергек жашоого, ата мекенди күйүүгө, айылыбызга жардам берүүгө, бири-бирибизди таанып жүрүшүбүз үчүн ушуну бир жакшы мындан дагы жаштарды колдоп, өзүбүзчө бир жакшы нерселерди ушундай уюштуралы деген ой бар эле. Анан бул жерде бир ушундай максат биздин айылдын ушул туусун бүгүн мына чогулушта ушуну бекитип атабыз. Мына мен айтып кетер элем, мына боореки биздин айылдын туусу, жигиттер, муну болсо түшүнсөңүздөр керек. Мына эң биринчи асты үстө мына көк асман, биздин гимнибиз кыргыз элинин, Кыргыз Республикасынын гимнисинде андан кийин айтылып атат, мына ак мөңгүлүү аска тоолор деп, мына бул жерде ак линия чыгып атат. Андан кийин бул жашыл, бул жашоодогу баардыгыбыздын жашыл жердин үстүндө жаса, жаздын белгиси, биздин динибиздин белгиси мына жашыл ушундай нерсе болуп атат. Кийинки айтып кетadigan болсо бул лавровый лист, бул элдин биримдигин, ошол жашаган жердеги элдин баатырдыгын, ар дайым ошо жаштардын, эркектердин жеңишке умтулгандыгынын символу болуп эсептелинет. Андан тышкары мына бөөрек жерде бизде топто болсо ар бир спорттун өнүктүрүү, ошол биздин бири-бирибиз менен сөз талашпай, сый талашкан, анан бири-бирибизди спортто сынаган жаштар бололу деген. Сергек жашоодо бололу, арактан, наркотиктен, тамекиден алыс болуп, андан кийинки айтып кетер турган нерсе, бул жерде бул биздин айылдын тоосу бар. Бул тоону биргесекте Советтер Союзунун убагында 100 деген жазуу деп эсептечилек. Кийин көрсө бул деген арабчадан Аллах деген ааламды курган, ааламды башкарган, мына биздин Кудай Тааланын ушундай бир тарихка жазып берген жазуусу бар экен. Ушул тоо биздин айылда. Мына ошонун сөлөкөтү түшүлгөн бул жерде. Анан эң башкысы кыргыз элинин ким тапты Чолпон байке? Ошо Аллах деген жазууну ким баамдап калды? Эми муну
буну айылдын сакалдуулары ошол баягы бизге айылга дин келип, анан мен угушума караганда ошол дааватчылар келген экен, арабтар келген экен, анан көрө калып ай силердин айылыңарда ушундай жазуу бар экен деп, анан ошондон кийин эл ошого көңүл бөлдү. Ага чейин биздин айылда мисалы 100 деп эле ушул тоого чейин 100 кокту бар, же болбосо 100 ушундай кыр бар деп эле ошондой болчубуз. Анан ушул жерде ушундай болгон жазуу, ушул боореке каранын бардыгында тең азыркы күндө карагат өсөт, жайыгышы дебей ошол нерсе алыстан бизге көрүнүп турат да. Ошол эң башкысы биз жерде түндүк кыргыз элинин биздин өзүбүздүн улуттуктугубузда, биздин өзүбүздүн бардыгыбызда ар бир боз үйдүн ичинде түндүгүбүз бар. Биз түндүк менен ааламды көрөбүз. Биз түндүктөн ааламдан нур алабыз. Биздин түндүктөн биздин түтүнүбүз чыгып турат да. Мына ошо. Анан акырында Комсомол айыл деп турат. Ушул биз жерде болсо кыргыз элинин улуттук оюбуз турат. Ушул желек, урматтуу жаштар, ушул желек биздин Комсомол айылынын желеги болот. Ушул ар дайым илинет. Мындан кийин ошол футбол болгондо, спорттук болгондо же биздин айылдан башка айылга улак тартасыңар, ушуну өзүнүн байрагына илип алып, ошол жерге алып барып коюп, ошол биздин айылдын ушундай бир керектүү символ болуп турат. Рахмат, баракелде. Кыргыздын ушул баягы керегине байрагын көтөргөн ушундай байкелерибиз бар болсун деген тилек. Анда бул жакта да биздин мына аксакалдарыбыз турат, мектеп мүдүрү турат. Ушул атайын Кочкордон бери келип ушул жерге талантты спортты көрсөтөм деп жаштар турат. Анда сөз ушул баягы аксакалдардан келиңиздер дагы. Мен айылдын тургундары, мен айыл мекендештерим, мен балдарым келечектери кең болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ушул ынтымагыбыз арта берсин. Ынтымак ачкан Комсомолдук айылдык тургундар аман эсен болгула. Келечек кеңдейт, балдарыбыз өсө берсин. Дордой командасындай, илгерки алга командасындай, ошондой алга жеткендей жаштардан болгула футболисттер биздин жанагы астыбызда Чолпон айтып кетти, жакшы ойлордун баары ишке ашсын, ынтымагыбыз арта берсин. Келечегер кең болсун, ынтымагыбыз арта берсин. Баракелде, жакшы. Келиң сага. Бүгүнкү биздин айылдын жаштары мына бүгүн мен кубанып отурам, баарыңар ушул балдардын баарын көрүп алып. Ушул спорт менен заниматься этип, спорт менен эметип аткандарга мен чоң ыраазы болуп атам. Ушул спортту калтырбагыла, ойногула. Мындай болуп топ менен ойноп, ушу спорт менен заниматься этип, ушу Кыргызстан жеке эле Комсомол айыл эмес, ушу Кыргызстандын командасына кошулгандай бир биздин айылдын балдары ошого жетишсин деп ойлойм. Ушу Кыргызстандын командасына кошулуп, ушу биздин айылдын баласы деген эмеге жетишсек, ошо жакшы болот. Ошол ынтымагыбыз арта берсин. Ушундай жакшы ойлорубуз, жакшы санаабыз баарыбыз арта берсин дагы, ушундай жакшылыкта жүрө берели. Жакшы. Бул байкебиз ушул жаштарга демөөрчү болуп спонсор болуп келет. Андыктан дагы байкебизге да ийгиликтерди каалайбыз. Азыр демөөрчү болбосо дагы спортто өнүкпөйт. Аны да жакшы билебиз. Андыктан Кудай буйрса жакшы келечекте жараткандар чыгат деген үмүттөбүз. Байке, келиңиз. Урматтуу жердештер, эми бул абдан жакшы самалык болуп атат да. Тети жердин алыстыгына карабай Кочкор районунун Комсомол айылынан келип Бишкекке, анан ушул жерден сергек жашоонун символу болгон бул оюнда ушу спорттук оюндарга катышып келип футбол ойноп кетип атышкан балдарга абдан ыраазычылыгымды билгизем да. Анткени баарыбыз тең эле ошол айылдан чыктык. Анан ааламга кеткен жол айылдан башталат. Ушул балдардын баары тең спортсмен болбойт, бирок ушулар сергек жашоону үлгү кылып алып, пропагандалап, анан көчө таптап арак ичкенден, наркотик чеккенден алыс болуп, анан ушинтип спортко ыктап атканын абдан сүйүнүп атабыз да, биз улуу поколение катары. Анан ушул балдар эми Кудай буйрса айылда да мындай мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айылда да ушундай аянтча, футбол аянтча жасалган атат. Анан Кудай буйрса, анан ушул балдарды да биз дем берип, кичине карап, улуу агалык сөзүбүздү айтып, анан ушул самалык болуп аткан абдан сүйүнөбүз да. Бул эми токтобойт, бул уланып кете берет. Анан эми бул Чолпон Буржиев деген жигит абдан инициативный жигит, ошо аракет кылып, ушуну демилгени бир коом катары куруп,
Анан ошо балдарды поддержка кылып, материалдык жактан, моралдык жактан поддержка кылып, анан ошо балдарды ушу спорт менен заниматься этип, ушул сергек жашоону пропагандалаш керек да. Баракелде. Тилектер кабыл болсун, жакшы агай. Мен эми айылдыктар, бир туугандар ушундай бир жакшы самалык кылып атабыз. Дайым эле ушундай спорттун үстүнө жүргүлүгө, чемпион болгула, жакшы балдар болгула. Келиңиз байке, жаштарды мына чогултуп жүргөн сиздин ушул атыңызды айтып атат. Бул жакта жердештер, айылдаштар. Андыктан баягы азыр 2 кишинин башын бириктирип өтө кыйын. Анан бул деңгээлге келиш үчүн да бир топ убакыттар өтсө керек. Эмне болуп, кандай болуп чогулуп калдыңыздар? Айына, жумасына канча ойнойсуздар? Эми биженден урматтуу жердештер, агалар, байкелер, инилер баары келип, жакшы уюштуруп отурабыз. Ушул оюн башталган 2 жыл мурун башталган. Ушул демилген ушу Комсомол айылынын балдары, инилер болуп чогулуп, кичине ойноп жүрүп, анан топ уюшулуп турнир кылып калдык. Мини турнир кылып баштаганбыз. Анда 3 команда, 2 команда, 4 команда болуп жүрүп, анан уюшуп отуруп, анан ушу байкелер келип, спонсор болуп, улам жаштар өстөр чыгып, спонсировать этип туруп, анан 2 жылдан бери ушуга келип, мына Кудай буйрса бүгүн жакшы чоң оюндун башы башталып, мына сиздер да келип, биженде дини исламда ушунун баарын институтун көтөрүп, бизге жардам берип, жакшы ийгиликтерге жетишкениңиз ушул бүгүн көрүнүп турат. Кудай буйрса. Канча командага жеттиңиздер байке? Азыр 10 команда. 12 командага чейин болуп атат. Азыр 10 команда бар. Башын 4-5 команда болчу мына. Көйүп келатат. Агалар да мурун аз кеч айыл депутат, айыл өкмөттөр бүт келип ушенде өздөрү баш болуп, школьник балдар да келип, мына окуй турган балдар айылдан бери жол артып келип атышат. Рахмат ушуларга дагы. Ушуларды көтөрүп, инилерибиз өссүн деп ушуну уюштуруп, ушул инициатива жеткизип атабыз. Жакшы агай, эми келечегин кандай көрөсүздөр? Келечек эми жаштардын колунда, буюрса мына өз ишенген жакшы балдар бар, ушул эле оюндан көрүнүп атат. Ким кандай ойнойт, ким кандай жүрүш турушу бүт. Ушунден көрүнүп келечектери кенен, буюрса дагы алдыда. Ушуларга ишенебиз. Ушундай жана Кыргызстандан мына Индияны утуп чыгып атат. Ошолордун арасында ушулар да кирет деп ойлойбуз, буюрса. Жакшы, биз да сөз угуп атабыз. Ушул азыр баягы Кочкор район Комсомол айылынын жаштары ушул областта, өлкөдө, Азиядан ушул ийгиликтер жаратып атат дейт. Демек, ушул баягы кыргызда айткандай жамыр менен жер, бата менен элге көрөт дейт. Ошонун да бир жишаны болсо керек. Ооба, буюрса жакшы, ошондой жишандар да бизге жугуштуу болуп, мынакей биз да ишенебиз ушу жаштарыбызга. Ошол Индияга бар, Индиянын балдары менен ойногондой болуп, ошол футболисттер болуп чыгат деп ушуларга ишенебиз биз. Жакшы, баракелде. Саламатсыздарбы? Урматтуу комсомолдук бир тууган агалар, инилер, биздин бүгүнкү башыбызды бириктирип Комсомол айылынын ынтымына чакырган агаларыбызга чоң рахмат. Анан мен ушу убакыттан пайдаланып айткым келет, Комсомол айылында спирт ичимдигине мурун депутаттардын, айыл башчылардын, айылдын ынтымагы, айылдын аксакалдары ушу спирт ичимдигин токтоттук эле. Дагы эле ушу ийгиликтерге жетип атабыз. Ат майдан ачылды Комсомол айылына. Анан ушу агаларыбыз ушу жаштарга колдоо көргөзүп, жаңы эле айткандай ушу Исламбек экөөбүз классташыбыз ушу шаардын жаштарын баарын көтөрүп, башын бириктирип жүргөнүнө чоң рахмат. Исламбек, ишиң ийгиликтүү болсун. Биз дагы айылдын депутаттары ушу айылдын ынтымагын, айылдын жаштарын башын бириктиргенге ушу бизге дагы демилге берип атат. Чоң рахмат. Агаларыбыз аман болсун. Айылыбыз өнүп өссүн. Жаштарга дагы кайрылып кетет элем. Айылдагыларга дагы чалгыла, спирт ичимдигин дагы жабалы, спортко басым жасайлы, айылдан жаштар өнүп өссүн. Кыргыз Республикасына салым кошкон жакшы жаштардан болуп өнөсүн. Жакшы агай, ушул баягы атыңыз ким? Эрмек байке айтып өттү, урматтуу, ушул таза коомдо жакшы жашоону куруу үчүн сөзсүз баягы элибизде атын өчкүр арактан алыс болуш керек дейт. Андыктан пайгамбарыбыздын жакшы сөзү бар. Арак бул жамандыктын энеси дейт. Комсомол айылы азыр Кыргызстаныбызда 40 айыл өкмөттө арак токтоду, урматтуу бир туугандар. Ошол жаштардын, чоңдордун, айыл өкмөт, депутат, аксакалдардын ынтымагы менен таза коомдо жашайлы деген негизги максат уран болуп атат. Андыктан ар кимибиз дагы салым кошсок болот. Дагы кандай маселелер бар айылда? Айылда эми биз баягы Кыргыз Республикасынын Нарын областынын ушу биз ойлойбуз борборунда турабыз деп, анткени бардык Кочкорду биз чоң Нарын областын баратасы деп эсептейбиз. Анан биз дагы ушу жакшы жашоого, сергек жашоого өнүккөн
айылдардын бирине салым кошолу деп аракет кылып атабыз. Жакшы, жаштарыбыз аман болсун. Ушу бизди тарбиялаган агаларыбыз, жол көргөзгөн бир тууган агаларыбызга чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Жакшы, урматтуу замандаштар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ушул Нарын областында 6 ай өкмөттө арак токтогон. Ошондой эле мынакей Кудай бурса, ушул спортту көркүнө чыгарып аткан жаштар, анда жаштардын оюн уксак. Саламатсыздарбы, урматтуу менин жердештерим. Негизинен мен Нарын облусунда, Нарын шаарында кызмат кылам. Ошол жакта анан атайын кечинде келдик. Ал жактан ушул жердештер чогулуп атыптыр. Жердештердин бир жүзүн көрүү максатында ушундай жакшы иш-чара болуп атат. Негизинен чынында карай турган болсок, кайсыл бир өлкөнүн өнүгүүсүн көрсөң алардын жаштарын кара дейт. Эгерде жаштары эмгекчил, жаштары иштерман, жаштары алкоголдон алыс боло турган болсо, билимдүү, ыймандуу боло турган болсо, ал мамлекеттин сөзсүз түрдө келечеги бар дейт. Кудайым буйрса аккан арыктан суу агат дейт. Биздин айылында уучу кур эмес, улуу жазуучулар чыккан. Сардарбек Рыскулов атабыз, Сагындык Өмүрбаев атабыз деген сыяктуу чоң жазуучулар да чыккан. Келечекте биздин асылдар асылына кайтат деген сөз бар. Кудайым буйрса аркада жаштар сөзсүз түрдө бул туура жолдо, туура багытта кетет деген ишенимдебиз. Жанагы арак токтотулган деп маселе айтышты астыда депутаттарыбыз. Чынында биздин айылда токтоткондо мунун аркасынан мен санагым боюнча 27 айылга үлгү болуп, 27 айыл аркасынан токтотту да бул аракты. О, баракелде. Мына. Чыныгы өрнөктүү, чыныгы ушул кыргызга баягы ушул кыргыздын байрагын көтөрүп, таза жашоого салым кошкон анда ушул сиздердин айылыңыздар экен да. Ошондой болду. Бул дагы айылдын ынтымагы, биримдиги сөзсүз түрдө айыл эли колдобосо, эли колдобосо бул иш-чара болбойт болчу. Кудайым буйрса жакшы келе атат. Эми алдыдагы агаларыбыз ушул сыяктуу иш-чараларга үлгү болуп турса, буйрса жаштар бар, аркада жаштар кызмат кылат. Азамат, баракелде. Ушундай демдүү, билимдүү, ыймандуу жигиттерибиз бар. Кудай буйрса кыргыздын келечеги, тарыхы кенен деп билебиз. Келе да жигиттер. Ассаламу алейкум. Менин ушу байкелерим жана инилерим бир гана ушул топ ойноп баягы эмес, бул айылыбыздын ушу жаштарын жакшы чын ден соолукка баягы үндөп ушундай оюндарды уюштуруп атат. Биякта байкелер ошол айылыбыздын жаштарын көп ушул спортко көңүл буруп, жада калса райондорго, областтарга даже ушул эмелерге ушу өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп алдыга чыкса экен деген ошол колдоп атабыз. Биз дагы ар бир ай сайын ойнолуп атат да бул жерде. Биз дагы ошо кызыгып, атайын ушул оюн качан болот деп чыдамсыздык менен күтүп атабыз да. Күтүп ушундай келип эметип атабыз. Да досторго баарына тең айтып, келгиле ойнойлу деп, ошо айылыбызды бир жакшы жол менен ушундай биримдикте, ынтымакта чакырып баарыбыз тең жаштарды колдоп атабыз азыр. Жакшы, биякта балдар жакшы ойноп атышат бүгүн. Оюн кызыктуу болду. Эртең менен саат 10дон баштап көп команда ойношту да. Жакшы ойногон командалар да бар биякта. Көбүнчө бул жаш балдар мектеп директор баш болуп, ошо балдарды алып келип, ошо байкелердеги айылдан бери атайын келип атышат Бишкекте мынакей. Бүгүн жамгыр жаап атса дагы баарын тең көңүлдөрү аябай ачык, шаттуу, жакшы оюн болуп атат, кызыктуу. Ошо биякта байкелер да колдоо көрсөтүп турса, буйрса дагы көптөгөн оюндар болот деп ойлоп атабыз да. Жакшы. Атайын ушул Кочкордон бери келген биздин окуучуларыбыз бар, жаштарыбыз бар. Ушул жаштардын оюну калы, келгиле. Ушул жерде уюштуруп аткан биздин байкелерибизге, агаларыбызга, аталарыбызга чоң рахмат. Ушул жерге биз 3-чү жолу келип ойноп атабыз. Бардыгына ыраазы, сонун болуп атат оюн. Буйрса жакшы, айылыбыз өнүгүп өсүп атат. Жакында да буйрса биздин айылга газон түшкөн тат. Ошол газон түшсө буйрса дагы жаштарыбызды алдыга сүрөп, дагы бизден дагы кичүүрөөк жаштарыбыз топ ойносо, биз менен топ ойносо бул жакшы нерсе болот деп ойлойм. Дагы көптөгөн иш-чаралар болот. Мисалы айта кетсек, биздин Сагындык Өмүрбаев атындагы мектебибизге көптөгөн жетишкендиктер бар. Мисалы жакында эле биз 100 түп елка алып келип тиктик. Буйрса кайка тиктиңер? Мектепке? Мектептин айланасына тиктик. Жашындандыруу иштери жакшы болуп атат буйрса. Ошого биздин мектеп директорубуз аябай жакшы колдоо көрсөтүп атат. Рахмат, ыраазычылык айтабыз. Ушул жерге чейин бизди алып келип колдоп
өзү демөөрчү болуп берип, аябай колдоп, жакшы иш-чараларды өткөрүп атат. Чоң рахмат, ыраазыбыз. Азамат. Мен Жунус Уулу Ташболот, мектепте курама командага чогуу келдик. Мына бүгүн ушул көп 3-4 оюндан бери келип атабыз. Ушуга чейин орун ала эле керек. Ушуга бирди алабыз деп үмүттөнүп турабыз командабыз менен. Ошо. Команда күчтүү, жакшы келди. Даярдык кандай? Даярдык жакшы буюрса мунусунда. Утасыңар? Утабыз. Баракелде. Жаштар оюн, Комсомол айылынын жаштар оюнунун төрагасымын. Жалилбек уулу Жакшылык. Бул иш-чаранын болуп атканына көптөн бери катышып келатабыз. Бул улуу муун, бизден улуу муундар шаардан уюштуруп башталган бул оюн. Буюрса жаштарга келечек болсун, силер да ушундай жолду басып өткүлө. Жол көргөзүп атат да, максат ушундай да. Анан бул ийгиликтер жаралып атат. Ийгиликтер жаралып атат. Бул жерден эң биринчи ийгилигибиз эле бул комсомолдун жаштарын баштарын бириктирүү. Ушул эң башкы ынтымакка алып келген, бул эң башкы байге ушул болуп атат да. Эми бири-бирин тааныбай мурда кийин көчүп кеткендер бар экен. Бияктан келип билип атабыз да, ким каякта экенин билбейбиз. Чынында элечи, анан бул Комсомол айылында бул топ менен эле чектелип калбастан, мисалы Комсомол айылында жаштары өзүнчө фонд түзүп атат. Фонд. Баракелде. Фонддун максаты кандай? Фонддун максаты, баарыбыздын максатыбыз бир ушул Комсомол айылынын жашоо шартын жакшыртуу, же ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошуу деген эле да. Бул жаштардын да 85-жылкыдан 98-жылкыларга чейинки ортодо уюшулуп аткан фонд бар да. Буюрса жаңы биринчи этабын бүгүн эртеңден баштап жаңы басып атабыз. Эми буюрса алдын келечек көргөзөт деп атабыз да. Ошол айылда буюрса бул жакта ушунтип оюн болуп атат. Жакында буюрса айылда бойлогу салынып калса, ошол жактарда да өтүп турат. Жакшы, ийгилик каалайбыз анда. Бул жакка ошол мектеп мүдүрүн чакырсак, мынакей Сагындык Өмүрбаев атындагы биздин мектеп мүдүрү байкебиз атайын ошол командасы менен, тайпасы менен бул жакка келип атат. Анда айылдаштарыңыз, аксакалдар көп нерселерди айтып өттү. Сиздерде кандай көйгөй, кандай ийгилик? Эми баягы жабыла көтөргөн жүк жеңил болот дейт. Бул жерде ошол биздин айылдын, тургундардын, жаштардын демилгеси менен ушул спорттук иш-чаралар 2 айда бир жолу өтүп келатат. Буюрса мектепте көптөгөн жакшы ийгиликтер бар. Мына өкмөт тарабынан биздин мектеп курулуп жатат. Кудай буюрса бүтөрүнүн астында турат, 2-чи кабаты курулуп, быйылкы окуу жылында ушу пайдаланууга беребиз деп турушат. Кудай буюрса. Олимпиадада, предметтик олимпиадаларда, райондук, областтык турларда жеңүүчү болуп келатат биздин окуучуларыбыз. Областка 2-3 жылдан бери катар менен барып атабыз. Республикалык олимпиадага катышкан окуучуларыбыз бар. Жалпы республикалык тесттен мыкты жыйынтыктарды көрсөткөн окуучуларыбыз бар. Былтыркы жылы 23 окуучубуз бүткөн, ошонун 13 окуучусу 110дон жогорку баллдарды алышып, билим сапаты 60% түштү да. Ушундай ийгиликтерибиз бар. Эми жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери да колго алынган. Мына жакын арада эле биз мектептин тегерегине 53 түп саснанын көчөттөрүн тигип, Кудай буюрса, ишемдүүлүктөрдү өткөрдүк. Жакшы агай. Жакшы. Урматтуу агайлар, урматтуу жаштар, эми мынакей буюрса жыйынтыктоо бөлүгүнө келип калдык. Айыл башчысын чакыралы, айыл өкмөттү келиңиз. Атайын урматтуу телекөрүүчүлөр, атайын ушул айылдан бери биздин айыл башчыбыз жана ошондой эле мектеп мүдүрлөрү, депутаттар, жаштар келип отурат. Анда айыл башчынын сөзүн уксак. Саламатсыздарбы? Бүгүн мына Кудай буюрса бул Комсомол айылынын жаштары, байкелер ушундук демилгеси менен футбол уюштуруп, айылдын биримдиги деген коом түзөлү деп атайын ушинтип кеңешип келип отурабыз айылдан. Эмне дейбиз? Биз союз убагында биздин айыл эң артка калган айылдардын бири болчу. Эч кандай соц объектилер жок болчу. Эгемендүүлүктү алгандан бери мына детсатыбыз 60 орунду, 60 балага ылайыкталган детсатыбызды куруп алдык. 223-35 орунду мектебибиз курулуп атат. Кудай буюрса, ФАПтын проектисин жакында өткөрдүк. Эң кубанычтуу кабарыбыз бул ушундай заманбап ылайык келген.
мини футболду Кудай буйрса 1 айдан кийин баштаган турабыз. Ошону курулуп бүтөт. Кудай буйрса жаштарга да ошону айтып коеюн дегем. Бул демилге кимдер менен, демөөрчүлөр кимдер? Демөөрчүлөр бул Steam Grant немеси менен мамлекеттин эсебинен кургантабыз. Лидер өсүм болуп ошо 3 айдан бери ошо проектсин баарын өткөрүп, кече күнү мурда күнүгө дейин барып тиги эме менен Steam Grant'тын немеси менен жолугушуп, акчабызды өсүүсүн шотко котортурдук. Бир тендер жарыялаган 2.922.505 сомдун немеси курулуп, ошол акчага курулгантат. Ушундай заманга ылайык бүт баары шайкеш келген мини футболду кургантабыз. Кудай буйрса ошол курулуп, анан ФАПтын проектсин өткөрүп атабыз. Адагы салынып калса, бардыгы болбосо дагы көйгөйлөрдөн арылып калабыз. Кудайга шүгүр, элибиздин ынтымагы жакшы. Жанагы жогоруда айтып кеткендей, жанагы аракты койгон айылдардын катарына киребиз. Мына 3-жылга кетти. Ошол комиссия түзүлүп атайын магазиндерден алып койгонбуз. Эч кандай сатылбайт. Кыйынчылык болгон жокпу? Кыйынчылык эми жаралды. Айылдын ичинде болгон менен ал элдин биримдиги демилгеси баарын жеңди. Кудай буйрса азыр сергек жашоодобуз. Жакшы, монтип мына өсмүстөр көп болуп атасыздар. Жаштарыбыздын баары спортко кызыгып, футбол ойноп, ошол катышып атабыз. Ушул жаштарыбыз өсүп өссүн. Кыргызстаныбыз. Рахмат сизге да. Азатбек Нурманбетов айыл башчы болуп иштейм. Комсомол айылынын Талабыл айыл өкмөтүнө караштуу Комсомол айылында айыл башчымын. Рахмат ага, ийгилик каалайбыз. Жакшы. Бар болуңуз ийгилик болсун. Келиңиздер. Урматтуу депутаттардан эми эгерде депутаттар ынтымактуу, биримдик болсо, көп маселе голоско келгенде чечилет. Анан ушу элдин камын ойлогон депутаттар болсо, жаштын камын, жаштарды ойлогон депутаттар болсо, айылдын, ошол өлкөнүн келечеги жакшы болот аткан депутаттардын да сөзүн уксак. Саламатсыздар. Мына бүгүнкү уюштурулуп аткан топко келип кубанып атабыз. Мына айылдын деми менен, айылдын уюштуруусу менен ушул топко келгенибизге ыраазычылык билгизем. Анан биздин демилгебиз ошо жаштарды көтөрсөк, жаштарды көтөрмөлөсөк, азыркы саясатты дагы ушул жаштар менен келатабыз. Жаштар биздин келечегибиз, жаштарыбыз жакшы өсүп, жакшы келгени биздин жеткен жеңишибиз ошол болот. Как бул айылдык кеңештин депутаттарына да айтат элем, жаштарды дайыма колдойбуз. Ушундай күндөрүбүз көп болсун. Ушуларга келечек каалайм, ынтымак каалайм. Анан айылыбыз кайтарым. Айыл ынтымагында уюшуп атабыз. Ошо айыл ынтымакка мына чоо кесип болуп бүгүн болуп атат. Ынтымак улана берсин, күчтөнө берсин. Ушу уюштурган кишилерге чоң ыраазычылык билгизем. Бар болуңуздар, рахмат. Саламатсыздар. Бүгүнкү Комсомол айылынын тургундарына айтарым. Бул жерде айтып атпайсыңар жана көйгөйлүү маселелер депчи. Жогоруда айтпадыбы? Сакалдуу акелерибиз ааламга кетчү жол айылдан башталат деп. Айылдан башталат. Анан быйылкы президентибиздин жарлыгы менен айылда оңдогула деп атпайбы? Айылда көйгөйлүү маселелер көп эле. Биздин жолубуз бар. 13-14 километр. Ошол аябай кыйнап атат да. Кыйын жол көйгөйлүү маселелерге кирет. Чоң көйгөйлүү маселе да бизде. Анан акырында айыл оңолуп келет эми ошого неме керек да, колдоо керек. Өзүбүз ынтымак болсо, баарын ынтымак жеңет. Ынтымак жакшы, ырк жакшы деп атпайбы? Ынтымак болсо, буюрса акырында оңолот эми айыл. Жаңы баштап келатпайбызбы ынтымакты? Ийгилик каалайбыз баке. Ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар, Азамат байкелер. Эми бир аксакалдардан бир жакшы бир бата берип койсок, урматтуу туугандар. Бир жакшы батаңыздарды бергиле. Калганыбыз бир колду жайып бир омин деп туралы. Келиңиз. Омин, келиңиздер. Омин. Урматтуу агайын туугандар, жердештер, айылдаштарым, ушу биз баштаган ишти, ушу биз баштаган жакшылыкты, жаштардын ден соолугу чың болуп, ар дайым ушундай спорт менен машыккан жаштар болсун дагы, айылыбыз өркүндөп өсүп, гүлдөй берсин. Омин. Омин. Аллах Таала колдосун баарыбызды, урматтуу жаштар. Жакшы ойлор болду. Кудай буйрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Ушул Комсомол айылы жалпы кыргыз элибизге пайдасы тийген өрнөктүү айылдардан болсун деп тилек кылабыз.
ой бириктирбегенде спорт жана той бириктирет урматтуу туугандар. Андыктан ушул Комсомол элине жана ошондой эле бизди чакырган демирчилерге жана ошондой эле ушу Аян телеканалынан бизди чакырып, жакшы саамалык болуп атат деген биздин кесиптешибиз Денис Ламбек Бейшенбаевга чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки одон амандашканча саламатта болуңуздар.